4-5 сумманы которуп берешек. Кимге? Ошо 4-5 миллион которуп коюм болду. Шешимин албайт ал. Биринчиден, экинчиден сиз мындай акыбалга келип туруп мындай ушундай кылып атасыз. Техника безопасности кармабадыңыз. А сиз ошондой акыбалда машинага отурбашыңыз керек болчу да. Тийиштүү чаралар көрүлөт сизге азыр. Автоунааңыз айыпталбоо керек. Сиз азыр биз менен наркологияга барасыз. Жок, наркологияга барып керек жок. Неге градус бар? Градус бар? Ооба. Барыштын кереги жок. Менде градус бар. Мен барбай эле коем. 400 миң отурайын шеф. А? 400 миң отурайын. Ордуна чечип коелу. Болбойт да, баары мыйзам чегинде болуш Жок, керек да. мыйзам чегинде мен андай саткан ташыйын адам эмесмин. Ошо 400 миң которуп коюм болду. 4-5 сумманы которуп берешек. Кимге отурасыз? Может, досуңузга, может сизге, может башкасына. Эмнеге отурасыз? Ушуну чечип коелучу. Мыйзам чегинде болуш керек да, фотором деп. Мыйзам. Мен деле мыйзамдын адаммын. Жок десеңиз жок. Мыйзамдын адамы болсо, ушундай кылат белеңиз. Жок. Менин итип кетти. Ушу менен чечип коелучу. Мен чалбайсыз. Сиз жол кыймылынын эрежесин буздуңуз дагы, кызматкерге, мамлекеттик кызматкерге акча берип атасыз да. Бул дача взятки должностному лицу деп коет, билесизби? туран чечип коелучу. Чече албайсыз, Матаевич. Баары мыйзам чегинде болсун, макулбу? Антип экинчи бирөөгө акча предлагать этпеңиз. Өзүңүз камалып кетесиз. Сиздер президент жана акчаны которуп берет турасыз. Болдучу дейм, байке мен сизге азыр эле айтпадымбы, болбойт. Эки атыр үйгө токтотуп берип коюшу турачы. Жок. Кайталамай сен. Ой, байке, андай болбойт. Сиз азыр айтып атпаймынбы сизге? Милиция кызматкерине акча берип атасыз да азыр. Жок. Данный водитель, управляя транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие. Уважаемые водители, я напоминаю, то, что пьяный водитель – это потенциальный убийца. Последствия данного дорожно-транспортного происшествия. Сейчас из бака течет бензин.